Кыргызстан. Assalamu alaikum. Sen жаңы келдің бе? Эй, Жақсы. Мұрын жақта іштедің келе? мен бе? Клубта охрана болчумун. Клуб кайтарып эле турсам бир мамамдай болгон качок келатат. Спортивка кийип алыптыр. А бизге спортивка чандар болбойт да. Ооба. Эшке сүйрөп алып чыгып туруп эле жерге нары сүйрөдүм, бери сүйрөдүм. Жаман сабадым. Көрсө шефтин баласы экен. Ошентип жумуштан айдалбадым. А сен эмне болуп келдиң? Ай. Мен каяқта гана иштеген жок. Мен склад кайтарчымын, килтейген склад. Чоң. Жалгыз бе? Кайтарып, бут тасып коюп чалкалап жатам. Жатсам бирөө келатат. Урлар келатышат, урлар келатат. Келгиле дедим, карап турам мен, жалгызмын, эч кимден коркпойм да, менчи. Карап турсам кирип келатышат. Дарбазаны сындырды эшитичи. Барбы? Мен карап турам. Дарбазаны сындырып кирип келатышат. Урдуп атышат, товарды баарын салып атышат. Салгыла дедим, карап турам. Бир маалда машинага салып, машинасын от алдырып кетти. Кеткиле дедим, мен карап турам. Мен звонить еттим. Милициялар келди. Шеф келди, ызычуу, баары ызычуу болот. Мен карап турам. Кестейин. Ошол. Ошентип мен жумуштан айдалып кеткем. Сону атат, карасаң. Мындай деген карап туруш керек. Кара. Тана, молодец. Мүмкүн шефтин баласы болуп калат, Сен гений турбайсың бе? Сакен. Окей. Чире, нормально. Жакшы. Чоң кийип Сопли текли налево, сопли текли направо, сопли текли вниз, сопли текли вверх. Ассаламу алейкум. Жеңиш аянтын билесиздер. Өчпөс от бар го. Ал жакта адамдар негизи эмне кылышат? Жаңы үйлөнгөн жаш жубайлар гүл коюшат, сүрөккө түшөт, кээде парад болот, кээде жылынса болот. А кээде тамак бышырса болот. Тамак. Тактап айтканда картошка куйкалап, анан жумуртка куурса болот. Керек болсо фотограф бала в шоке. Лайфхак. Эгерде көчөдө баратып курсагың ачса, анда 2 картошка табасың, анан өчпөс отко барасың. Негизи айланасын карасаңар, үйлөнүү тойдун гулянкасы болуп атыптыр. Свадьба. Анан закуска керек болуп. Кайдасың сен ашыгын, сен издедим жашыдым. Же болсо бул эки баланын тойго кошумча акчасы жок. Анан кафеге жетпей эле той алалы дегендегиси. Көрүнүп турат эми негизи баа тамаша иретинде кылыштырдычы. Керек болсо байкуштарды издеп атышат деп да уккам да. Бирок ошентсе деле неге бышырышы мүмкүн? Мелдеше кеткен болуш керек. Жок, булар деген негизи поварлар да. Жакынкы жердеги кафелердин ашпозчулары. Анан ашканада баягы плиткаларда орун жок болуп, анан заказ көп болгондуктан чыга калып ушул жерден кууруп бышырып атышат. Жок, бул деген жанагы еда на вынос деген бар го. Же болсо повар на час. Байке, азыр заказыңыз даяр болот. Күтө туруңуз, Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин өнөктөш болгон IPD Обозова эжекеске ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушундай сонундагы кыргыздын чыган инсандарынын элеси түшүрүлгөн футболкаларды так ошол IPD Обозова эжекебиз жасайт. Достор, скакалка дегенди билесиңер да. Спортчулар секирет го жанагы. Кытайда ошол скакалка менен секирген боюнча таймаштар бар экен. Тыпылдашат. Автомат. Санаганга жетишпейсиң, санаганга. Чуркап бараткандай да. Секирип аткан жигиттин кыймылдарын карасаңар, азыркы биздин чиновниктердей. Вроде жакшы эле иштеп атат, бирок жылыш жок. Ордунан жылбайт. Бул жерге мындай ситуация болсо жакшы болмок. Ай балам, келчи, белимди тебелеп койчу.
Булар Кытайлар, Демек жанагы Mortal Kombat'тагы Liu Kang өзүнүн жанагы тепкенин ушул жерден үйрөнгөн. Буларга хулиган балдар тийишсе өлдү окшойт. Тиги айланып аткандардын дагы жаны тынбайт экен ай. Эмнеге салыштырдым айтайынбы? Мени бытыратат. Акча санап аткандай. Уй сап аткандай. Же болсо жанагы үстөл тенниси, пинг-понг ойноп аткандай. Менимче булар утулуп калышса, бири-бирин ушинтип сабашат. Шаарда негизи троллейбус менен жүргөн аябай жакшы. Ичи кенен, тыгылыш эмес. Айтып коем, троллейбус жакшы. Батпай калсаң, артына жармашып алсаң болот. Үстүнө чыгып алсаң болот. Жок, булар дагы негизи шоупурлар. Кийинки сменада иштешет. Анан убара болбой жармашып алышты. Сменасы келгенде түшүп иштей башташат. Же бул троллейбустун шоупуру тиги эки баланы жалдап алган. Кээде троллейбустун жана эки мүйүзү зымдан чыгып кетет го. Ошо чыгып кеткенде тиги эки бала түшүп анан ордуна коюп коюшат да. Үстүндөгүсүн байкасаңар, өзүнчө эле шеф отуруп алган. Так, стоп. Булар деген жанагы өчпөс оттун жанындагы картошка бышыргандар. Жада калса жол кириге акчасы жок турбайбы? Тойлор. Баягы эле тойлордо болгон окуя. Жини менен билип атат, Прям бугун чыгарып. Балким бул кызды апасы же атасы тойго 15 мүнөткө эле жиберген. Анан ошо 15 мүнөттүн ичинде батыраак бийлеп алайын деп келди. Бул кызга ушулur же өлө жагат, же болсо өлө жаман көрөт. А балким бул той ээси. Тойго келген коноктордун кошумчаларын санап алып, анан көп болгонун билип, жыргап бийлеп атат. Байкасаңар, бир жакта турган кыз жакшынакай эле турат. А тиги бийлеп аткан кыз ошол жакшынакай турган кызга атырылып аткандай да. Разборка же батыл. Братишка, ой, сестричка, билесиң мен киммин? Айланайын. Мен сени солго чайкап, оңго чайкап, тытып таштайм. Би менен жарышасыңбы, я? Ай, туугандар, энергетикти азыраак ичсеңер боло. Кийинки видео интернетте көптөн бери жүрөт. Мен силерге дагы көптөн бери көрсөтө албай жүргөм. Other way around. As Greg runs in, we realise this could get dangerous. Кенгуру итти кармап алыптыр, Ал эми кожоюну болуш керек. Итин көздөй баратат. Other way around. As Greg runs in, we realise this could get dangerous. Кенгуру эмнеге кармап алышы мүмкүн? Ушу ит бир нерсе кылып койгон болуш керек да. Кенгурунун огородуна кирип кеткен, же болсо кенгурунун үйүнө кирип жашап алган. Эми кармап алганын карасаңар, жанагы кишилердей эле. Жанагы борчиктер жамбашка чабарда мойнунан кармайт го. Так эле ошондой. Байкап турсаңар, азыр кожоюну барып итин бошотот. Анан Let it go, dogs. Let's go. Now the dog's coming. Көрдүңөрбү? Муну деген хук справа деп коет. Хыдыш. Let it go, dogs. Let's go. Кенгуру азыр жеңил нокдаунда. Жок эми тиги бала барып неге чабыйды дейм да. Жөнүнө тап берип коркутуп койсо болбойбу? Демек бул биринчи жол эмес. Буга чейин ушинтип көп эле жолу кармалчу да кенгуруч. Let it go. Let it go. Let it go. Же болсо кенгуру тиги итти сүйүп калган. Иттин кожоюну экөөнүн мамилесине каршы. Эми итти башка бирөөгө берем деп аткан болуш керек. Балким кудалашып койгон. Жаным, экөөбүз качып кетпейли алыс жерлерге. Кожоюн көрсө өлдүк дебедим беле, мына келатат. Же болбосо окуя таптакыр башкача болгон. Эмне мен итимди кучактап алгансың? Байке өзү биринчи баштабадыбы? Кой бер. Байке өзү тийишти биринчи. Кой бер деп атам. Мына. Бир айтканда угуп калбайсыңбы? Хыдыш. Байке өзү тийишкен. Бас үйгө сен. Бас дейм. Кенгуру жиинди, эшекке минди. Бир келчи. Кармаласың по-любому. А балким мындай. Кенгуру, билесиңби азыр мен сени эмне кылам? Хыдыш. Мен азыр итин чыгарам, бар. Азыр качып кетпесең, мо итке талатып салам. Все, давай, братан, давай.
Салам достар. Ар бирибиздин үйүбүздө светти күйгүзүп өчүргөн включатель бар. Выкл. Апабыз балам светти өчүрүп кой. Ким эле өчүрүп атат? Парчанка түздөн 1 саат түз тур. Түздөн включательге. Жолдош включатель катарда жокер каныбек болуу сизде өчүргөн келди. Өчөр. Көрсө булар өчүрүп аткан турбайбы? Булар аскерге даярданып жаткан балдар. Повестка келип өзүнүн тез убакыттын ичинде кантип алып жүрүш турушун аскерге барып келген байкеси же досу үйрөтүп жатат. Парчанка түздөн 1 саат түз тур. Түздөн включательге. Жолдош включатель катарда жокер каныбек болуу сизде өчүргөн келди. Өчөр. Же болбосо элестеткиле. 9-рота кино тасмасына кирбей калган кадрлар. Парчанка түздөн 1 саат түз тур. Түздөн включательге. 100 нарядов вне очереди. Жолдош включатель катарда жокер каныбек болуу сизде өчүргөн келди. Я? Жолдош включатель катарда жокер каныбек болуу сизде өчүргөн келди. Ты на ушко скажи. Менин оюмча булар светти гана мынтип өчүрүшпөйт. Жолдош муздаткыч, мен сизди ачып 1-2 помидор алып тамак жасаганы келдим. Жана эң аягында Жолдош унитаз, катардагы жоокер Каныбек уулу сизди агызганы келди. Дүйнөдө статистикага ылайык ар бир 3-чү адам коңурук тартат. Арасында балдардын саны 5%, жаш жана орто жаштагы балдар 15-тен 30%ке чейин. Чоң кишилер арасында 40%ке көбүрөөк. Андай эмесе кийинки видеону көрөбүз. Стоп! Бул жерде ит эмес адам жөнүндө сөз болуп аткан, туурабы? Ошондо балким иттердин 1% коңурук тартат. Жалгыз ушул ит гана. Бул ит адамдай эле коңурук тартат экен. Очкиси да бар экен. Байкуш айыбай чарчаптыр. Кече түнү менен дискотекада жүр да иттер менен. Анан үйүнө келип жаккузиге жатып эс алып атат. Оозуна сигара, колуна чипсы гана жечпейт. Бул ит адамдай коңурук тартса, ошондо тамакты вилка кашык менен жеп, анан жок достор, бул мурунку видеобуздун уландысы окшойт. Жолдош включатель катарда жокер каныбек болуу сизде өчүргөн келди. Байкасаңар аягында бирдекени эстегендей эле чочуп тура калды. Туй ата, жумушка кечиктим. Эртерээк баш керек ата, шеф талкалайт. Достор, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып NSI Кыргыз бренд дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушул жакшынакай футболка NSI Кыргыз бренд дүкөнүнөн алынган. Эгер да сиз ушундай футболка кааласаңыз, анда NSI Кыргыз бренд дүкөнүнө барып кийиниңиз. Толук маалыматты ушул даректен жана телефондон алсаңыз болот. Билбейм, бул видео каякта тартылган, ким тарткан, бирок мага жакты. Бирок бир нерсе жакпайт. Достор, видеону тартканда узунунан эмес, туурасынан тартып жүргүлөчү сураныч. Телевизор мындай турбайт да, туурабы? Элестеткиле, биз да камераны мындайынан кармап туруп жылдырып тартсак эмне болуп кетет? Эми видеону карайбыз. Же булар да жанагы видеодогудай болуп, армияга даярданып атат. Парчанка түздөн 1 саат түз тур. Түздөн включательге. Жолдош включатель катарда жокер каныбек болуу сизде өчүргөн келди. Өчөр. Эм фантазияны кошобуз, элестетебиз, бул БТР сыйкырдуу. Анан ар ким келип өзүнүн каалаган нерсесин алып кетет. Же бул балдар жана танчики оюну бар го, ошого аябай берилип кетип, апасы интернетти өчүрүп салса, анан эшикке чыгып ойной башташты. Спецэффект жетишпейт. Эми кайра жаныбарларга өтөбүз. Ким короз, ким тоок деген сөз жана оюн бар, Кийинки видеодон өзүңөр чечкиле. Ким короз, ким тоок. Мына сага эр жүрөк баатыр короз деп ошону айтса болот.
Бұл қороз чын өзіне ишенген қороз. Же өзінің үйінің алдында. Эң кичинекейсинде ушундай го үйдө батыр жоодо жоош. Ортосунда байке жана бизди да кайраштырып койчу эле го чоң байкелерибизчи. Ошонун ролун ойнойт. Анан бөлүштүрө албайт. Эсиңердеби мурунку көрсөтүүбүздөгү корозду? Мына ушу короз окшойт. Тээ кичинекей баланы тепитип, анан баланын итине келди. Кызык, а булар эмнеге урушуп жатышат? Тамак талашып атабы? Жок. Же ит короздун тогуна тийишип койгонбу? Же токтун ойнашыбы ит? Деп эле. Мына мен эми үчүн баарына күнөөлүү мышык экен. Ит мышыкка тийишкен. Мышык болсо корозго даттанган. Анан короз иши кылып мышык корозго ким болот билбейм. Досубу же баласыбы? Ким баласы? Мышыктарга тийишпегиле. Тийишсеңер могу короз келет дагы. Биздин эң алгачкы сурообуз ат атооч кандай суроолорго жооп берет? Ким эмне? Ким эмне? Ким эмне? Kimler emneler? Кимдер эмнелер? Баягылар, тигилери? Ага. Ат атооч заттын атын билдирген суроого жооп берет. Ким эмне? Ким эмне? Ким эмне? Ким эмне? Туура, сиз айтыңызчы. Ким эмне мен деле ушул. Кайсы өлкөдө 50 миллион маймыл жашайт? Африкада. Австралия. Америкада. Менин оюмча Индияда ошол. Маймыл Африкада. Африка. Менин оюмча деле Африкада. Анткени Африка жуңгул болуп саналат. Ал жакта жаныбарлар көп деп эсептеймин. Менин оюмча деле Африкада. Африка. Аянты боюнча эң чоң өлкө кайсыл? Россия эме? Россия? Россия точнобу же ойлонуп көрөсүңбү? Россияга? Индия. Россия. Америка. Америка. Кыргызстан. 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 География жагынан карасак, анда Россия болуп саналат бул. Эң чоң Китай. Китай. Россия Федерация. Тангенстин досу. Катангенс. 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 Тангенстин досу? Катангенс. 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 Ой, Катангенс. 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 Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында биринчи мугалимдин аты ким болгон? Джамиля. Джамиля. Нургазы. Нургазы, фамилиясы Саралаев. Саралаев. Сейит беле. Сейит, фамилиясы Мырзахматов. Мырзахматов. Мырзахматов, турасыз? Сейит Мырзахматов болду. Дүшөн. Дүшөн. Düşün. Атом деген эмне? Кандай? Атом деген эмне? Кандай? Маракатсар. Атом деген эмне? Кандай? Атом деген эмне? Молекула. Молекула. Атом эмне адамдардын аттары го? Кандай? Химиялык зат болуш керек. Молекула. Өтпөдүк беле. Каяктан өттүңүз? Химияда. Демек атом деген эмне экен? Майда бөлүкчө. Азаматсыз, сиз неңизчи? Молекуладан турат. Молекулада неден турчу эле? 1916 жылы үркүндө кыргыздар каяка катышкан? Китайга. Кытайга. 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 Кытайга.
Кытайга катышкан. Кытайга катышкан. Кытайга. Улуу Кытайга. Канат Бегалиевдин кайсы ырларын билесиңер? Сүйүү керемет деген. Канат Бегалиев ырчык экенби? Ким ырчы болсо ким анан? Ошо бильярдчы да. Бильярд, Бильярд боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. Мен сүйсөм да сен сүйбөйсүң. Тумарым. Тумарым дегендер, Тумарым. Тумарым. Ал ырчы эмес да. Ал ырчы эмес, ким анда? Ал спортчу. Спортчу кандай спорт? Эркин күрөш. Күрөш. Эркин күрөш азаматсыздар. Ысык көлдүн ортосунда эмне бар? Суу бар. Тере. Булут. Булут бар, кара булут бар. Көк. Көк булут, азаматсыздар. Сенин оюңча? Суу бар. Суу бар. Ысык көлдүн ортосунда тире барбы? Суу бар. Гөл бар. Көл бар. Кандай көл бар? Кадимкидей эле гөл. Галилео Галилей кайсы киного тартылган? Галилей. Бир аз подсказка берип өтөйүн, анын колунан жип чыгат, анан Человек-паук. Человек-паук. Азаматсың тура, сенин оюңча? Человек-паук. Азаматсың тура. Джекпот. Форсаж. Форсажбы? Форсаж. Терминатор. Терминатор 3-чү часть не? На. Көрүптүрүм мен 3-чү часть. Кайл Рис, Ты знаешь, кто я? мы ждем тебя последние лет 10. Мы? Терминатор. Рад познакомиться. Я учу его не выделяться. Мы над этим работаем. Я ждал тебя. Нужно от него избавиться! Я вернусь. Что? Кыргыз Республикасынын гимниндер деп билесиздерби? Жок, кырдай албайбыз, билебиз, бирок кырдай албайбыз. Эмнеге кырдай албайсыздар? Жөнөкөй ырларды деле, англис жерлерди деп атпайсыздарбы? Эмне гимнерди албайсыздар? Жок, жок, бул жерде туруп ырдаш биз үчүн неодомный. Чынында. Демек, сиздер үчүн гимнди ырдаш бул мындай унизительно, Жок, кандай эмес. Жөн эле ырдайбыз, просто билбейт деп ойлогула, билебиз киминдем. Сиз айта берели анда. Мейли айтыңыз. Сен өзүң эле айтып кой анда. Ак мөңгүлүү, асказолор, талар. Эли биздин жаны менен барабар. Сансыз кылым ала тосун мекендеп, сактап келди биздин ата-бабалар. Салам достор, бул N-Channel Söven каналындагы жаңы долбоор. Бул берүүдө биз мекендештерибиздин билимин, логикасын жана интеллектин текшермекчибиз. Анда эмесе кеттик. Саламатсызбы? Биздин алгачкы сурообуз Алипени ким жазган? Мен жалгып болсом болуш керек. Шенал Арабай. Чингиз Айтматов. Юсуп Асаган. Алипени тыныштан жазган. Арабаев.
Арабаев болуш керек. Омар. Арулуğun kalsa hiç kim düşünbey. Мирбек. Мирбек Атабеков. Yürekti ezdin bir. Алипени Бекбаев болуш керек. Бекборбиев? Бекбоев. Это математика. Кубаталиев. Рыспаев. Арабаев. Арабаев? Рыспаев болуш керек. Алипен автору. Айтыңызчы, Чыңгыз хан менен Ормон хан кайсыл жерде жана эмне талашып салгылашкан? Кыз талашып болуш керек. Алар деген жер талашып, мындай десек, мындай өзүнүн мамлекеттерин, элдерин талашып. Жер талашып. Тагыраак айтканда кайсы жерди талашты эле? Бишкек шаарынын. Чыңгыз хан менен Ормон хан талашкан эмес. Чыңгыз хан бул Монголиядан чыккан батыр. Ормон хан Кыргызстандан чыккан батыр. Жер талашкан. Тагыраак айтканда кайсы жерди талашкан? Монголдордун жерлерин талашкан. Жер? Тагыраак айтканда кайсы жерди талашкан? Кыргызстан. Чыңгыз хан Монголдун ханы, Кыргыз. Ормон хан болсо, Ормон ханына төрөлгөн. Ал экөө Нарын областынын Кочкор районунда. Ормон хан деген жер демек Нарында Кочкор районунда экен, э? Ооба. Азаматсың. Жобуң туура сен географиядан 5 алып жүргөн окшойсуң, э? 6 алчым байке. Чыңгыз хан менен Ормон хан салгылашкан эмес да. Тарыхта. Эмне себептен? Ал тарыхта жок да, экөө башка кылымда жашаганда. Ceylon чайы кайсыл чыгармада эскерилет? Ceylon жөнүндө эме телевизор реклама. Рекламада, э? Азаматсыз туура. Ой. Мен чайга жокмун. Чай деле ичпейт экен. Жана кофе ичесиң. Рекламадан низкий экен алар. Нур чай болуш керек. Нур чайы. Туура. Нур чай. Нур чайы. Өзүр соп ичкенде, жакшы монту жегенде, ошондой эскерилет да. Омар Хаямдын чыгармасында эскерилет. Селон чайын. Эрте келген турналарда ошонун тоо балдары деген. Гүлсүн Мамашева спорттун кайсыл түрү боюнча Олимпиада чемпиону болгон? Оор атлетика боюнча. Оор атлетика, штанга көтөргөн, э? Азаматсың туура. Футболдон. Футболдон достор. Гүлсүн Шакеева отур. Кайсылы? Так. Жеңил атлетика. Жеңил атлетика. Может, хоккей боюнча. Хоккей боюнча улуттук курамада. Гүлсүн Мамашева ырчы да. Спорт эмес ала ырчы болуш керек. Коньки. Коньки, э? Сиз өзүңүз коньки тебе аласызбы? Да. Гимнастика болуш керек. Гимнастика. Би боюнча болуш керек. Би боюнча, э? Аракты ким ойлоп тапкан? Арак окшогон бир ойлоп тапкан. Арак окшогон, э? Сен көргөнсүңбү аны? Жок. Байгазиев. Ким эле? Байгазиев. Аракты шайтандар ойлоп тапкан да. Азаматсыз. Аракты ким ойлоп тапкан? Адам өзү ойлоп тапкан. Аракты. Чыңгыз хан болуп койсун. Чыңгыз хан, э? Аракты деген Кытайлар беле? Биринчи арак Кытайда пайда болсо керек. Кытайда пайда болсо керек. Аракты алкыласман. Аракты Распутин. Аракты адамдар ойлоп тапты да.
Арақты білмеймін, Франц жүрерлері таппаса білмеймін аны. Арақты ішіп көрмедім. Сөзсіз ішіп көргендер біліш керек па арақты ким өліп тапқан? Жоқ, мас болып баш ұрғандар біледі. Я тебя уважаю, с днем рождения. Шайтан. Шайтан, э? Я это директор. Арақ бұл, скорее всего, орыстар ойлап тапқан. Орыстар тағырақ айтқанда кемесі орыстардың? Так, нет, Гитлер, э? Гитлер өліп тапқан, э? Жоқ. Император, как же его звали? Петр Первый. Қайсы жануар тақ рухтабайды? Су içinde жануар, балық. Балық, дағы. Акула. Ат ұқтабайды. Жылан ұқтабайды. Жылан ұқтабайды, түнімен одноклассники де отырады. Тө. Пил. Үкі. Балық. Сұранды көреді, балықтар ұқтабайды екен. Балықтар ұқтабайды, түнімен алар ұқтабайым не қылады? Көзін ашып алып сүзіп жүршеді. Жақшы, сіздің ойыңыз жағын? Балықтар ұқтабайды, алар көз жабылбайды болуш керек. Волк, думаю. Волк, э? Ал түнімен ұқтабайым мен дискотекаға баруға қай қарады? Нет, мен қойондарды қарап дегенде түніменен. Погоди! Лошара! Изилдөөчүлөр дүйнөдө эң бийик чокку деп Эверест чоккусун тапкан. Айтыңызчы, изилдөөчүлөр тапканча кайсы чокку эң бийик чокку эле? Жеңиш чокусу. Кыргызстандык эле. Алай, 49. Жеңіс жоқсы. Гималай. Сулайман тоғыз жоқсы. Гималай. Біздің Тяньшан 9 деле білем мен. Тяньшан деген тұққан білем. This my shit. All the girls stomp your feet like this. Тяньшан 9. Few times you've been around that track, so it's not just gone. Пик Победы, ой, Хан-Тенгри. Хан-Тенгри. Ой, географияны мықты оқып тұрсыз, сізге чоң рахмат. Хан-Тенгри чоқсы достар. Тура. Рене Декарт қайсы өлкөнүн президенти? Белоруссиянын. Индия. Бразилия. Японияны. Американ. Американы. Қашан шайланды Американ президенті ол? 2015. 2015. Быйыл шайланды Рене Декарт Американ жаңы президент достар. Великобритания. Великобритания президенті. Ал президент емес, ал актер да. Актер. Қайсы киноларға қатысқан? Титаникті білем біле. Титаникте башқы ролды Рене Декарт қатысқан. Ошол бош кет. Началось! Держись! Не отпускай меня! Никогда не отпущу. Güldürgün kızıklardı, el güldürgün kıllıklardı. Tamашалуу чагылдырган сонун кылат маанайыңды жылмыңдатып маңдайыңды жылмаюңу тартуулаган